Бүгін 12 февраль 2023 жыл біз бірінші бортты даярдап атабыз. Буга чейин сиздер билгендей 67 биздин куткарчубуз барды. Башында 63 деп аттык элек, кийин 67ге чейин көтөрүлдү. Азыр 2 бортты даярдадык. 2 борт бул Ил-76, жалпысы 50 тонна көтөрө турган самолеттор. Бүгүнкү күнү 25 тонналык bir бортты толтурабыз. Bir бортуна 75 боз үй жана 50 куткаруучу атат. Куткаруучулардын арасында Минздравтан кошулган врачтар, травматолог, анестезиолог, главный врач жана буга кошумча биздин ошо 75 боз үйүбүз. Саат 3-тө бүгүн уча турган болсо, саат 5-те Газиантепке конот. Биздин балдарыбыз Кахраман-Марашта иштеп атат. Кахраман-Мараш менен Газиантептин аралыгы 70 километр. Тилекке каршы Кахраман-Мараштын аэропорту кичинекей болгондуктан биздин мындай чоң бортубузду кабыл албай, биз Газиантепке конуп атабыз. Газиантептен МИД аркылуу бизде Руслан Айтбаевич Казакбаев биздин өкүлүбүз, Турциядагы болгон өкүлүбүз күтүп алат. Аерде биздин кыргыз волонтерлорубуз бар, биздин балдар кыздарыбыз бар. Алар күтүп турушат. Саат 5-те конуп турган болсо, ошо бүт мага барган жүктөр ошо жерден түшүрүлөт, ошо биздин волонтерлордун аракети менен. Адан ары Түркияли бизге грузовой машинада бере турган болсо, ошо 1 сааттык жол менен Кахраман-Марашка жеткизет. Куткаруучуларыбыз барар менен өз милдетин аткарып, объектке чыгып кетет. Өзүңүздөр билгендей, бүгүнкү күнү биздин көрсөткүч аябай жогору, эң жогорунун алдында болуп атат. Статистика боюнча дагы эң алдыда ошо Россия, Азербайжан, Кыргызстан. Кечээ эле өзүңүздөр билгендей, мына дагы бир тирүү түрк жараны таптык. Биз ойлоп атабыз, ушуна канчалык биз эртелек куткаруучуларды жеткизе турган болсок, ошончолук адамдарды дагы тирүү алып чыкканга мүмкүнчүлүгүбүз болот да. Экинчи бортубуз вторник күнү учат. Вторник күнү дагы ушундай эле 75 боз үй жана 50 куткаруучу.